Акимдин орун басары Качиев Эшим Махулбековичке сөз кезеги берилет. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, конокторуна өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Кара Кыргыз автономия областынын 100 жылдыгы, Талас областынын 80 жылдыгынын алкагында кыз жигит Сармерден айтышы болгон жатат. Бул Сармерденге Манас районунун жигиттери чакырылган. Ал эми биздин Бакай Ата районунун кыздары, айымдары дайындалып атат. Кызык тарыхый учурга туш келип атат. Мисалы, кече биздин Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында Мээрим Жуманазарова финалга чыгып, күмүш байгени багындырса, ал эми Манас районунун Жоломон Шашенбеков кол байгенин ээси болуп, ошондой эле дагы кыздарыбыз бар, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы бар биздин Ор айыл өкмөтүнөн Мээрим менен чогуу. Аларга да ийгилик каалайбыз. Ал эми Сармерденди айта турган болсок, биздин илгертеден ата-бабаларыбыз ал кезде мындай телевидение, интернет жок. Момундай Сармердендерди уюштуруп, айыл-айылга, кыштарга, кыштоого, жайлоого, жастоого элде барып, ушундай руханий жактан бир жакшы дух берип, аалы туткучу айткандай, ашказандын толгончо рух казанды биринчи толтуруш керек дегендей, мына ошо илгертеден биздин ырчы чогулчуларыбыз, манасчыларыбыз элдин барып ушул жеринде жакшы дем күч кубат берип, маанайларын көтөрүп турган экен. Республикалык ыркесе биздин районда өттү. Көптөгөн иш-чараларга бай болуп атат биздин районда. Мына бүгүн Сармерден болгон жатат. Буюрса, жылдын аяна чейин дагы көптөгөн иш-чаралар болот. Бардыгына күбө болосуздар. Ал эми мен азыр сиздердин астыңыздарга Манас райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Батырбекова Азия Азимкулунан чакыргым келет. Жалаң экиден иштеп келе атат, мен билгенден. Эки жолу мектептин директору, эки жолу айыл өкмөт башчысы, мына азыр экинчи жолу акимдин орун басары болуп элге кызмат кылып атат. Азизим мына сизге ишиңизге ийгилик. Мына жигиттер менен келген экенсиз, сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Буюрса жакшы Сармерден айтыш болот деген ишеничтебиз. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Бакай Ата районунун эли, журту, агалар, эжелер, сиңди инилер. Мына бүгүн буйрук экен сиздердин айылыңыздарга, районуңуздарга келип калды. Эми менин айтайын дегеним, биз кыргыз эли ушунчалык улуу элбиз. Өз кадырыбызды өзүбүз көтөрүшүбүз керек деп ойлойм. Анан бирден бир ушул жогоруда мен кесиптешим айтып кеткендей, бул көкүрөк байлыгы керек да. Бүгүнкү күндө кыргыз элине көкүрөк байлык керек. Биз ушундай урпактарданбыз. Уникалдуу дүйнөдө бизде эл жок да. Манас эпосун кара сөздө Оз эки миңдеген жылдар сактап келген элбиз. Дүйнөдө Манас эпосундай 1,5 миллион саптан турган эпос жок. Орустардын Илиада, Одиссеясынан да чоң да бул. Анан бүгүнкү күндөгү маданият кызматкерлеринин эң негизги максаты мына ушуга элдин көңүлүн буруу. Эгерде биз ушул Сармерден болобу, Ыркесе болобу, кечеги өтүп кеткен улуу муундардын салтын улап, ошону кийинки муунга жеткизе билсек,
биздин анда бүгүнкү иштеп аткан ишибиз өзүнүн чоң максаттарына жетти деп эсептешибиз керек да. Биз ушул 100 жылдыктын 80 жылдыктын алкагында көп иш чаралар жасап атабыз. Бирок бир гана кемчилигибиз болуп атат, биз элди көп тарта албай атабыз. Ушундай иш чараларды биз өзүбүздүн районда өтүп атабыз. Айтматовго келдик, Таласта, бирок катардагы көчөдөгү жөнөкөй элди катарыбызга тарта албай атабыз. Биз азыр кийинки максатыбызды ушул элге жетсек деген чоң максаттар коюп атабыз. Маданият кызматкерлерине мен каалайм ушул эле элди тарта алсак, биз дагы бир чоң мындай тепкичке көтөрүлөбүз да. Эми сиздер азыр иш чараны баштаганда ушул Кыргыздын 100 жылдык быйылкы юбилейине карата көрсөттүңүздөр. Чынында ошол 100 жылдыгыбыз болбосо, 2200 жылдыгыбыз болбосо, биз бүгүнкү күндө туубузду желдирет өз алдынча эл да болмок эмеспиз. Ошондуктан тарыхы болбой эл болбойт деп биз өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз баалашыбыз керек. Учурунда Акаев Кыргыздын мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын белгилегенде коңшу мамлекеттердин бирөө дагы Кыргыз элине карата бир сөз айта алган эмес. Анткени бул тарых. Ал тарыхтын бетинде жазылып калган. Бүгүнкү күндү биз 100 жылдыкты белгилеп жатканда дагы коңшу мамлекеттерде мындай дата жок. Биздин ошол улуу ата бабаларыбыз тепкичтеп коюп кеткен фундаменти мына бүгүн бизге тирөөш да. Ошону биз баалап, өзүбүз көтөрө билишибиз керек. А ошол ишти аткара турган мына сиздер маданият кызматкерлери. Мен кийинки кезде ушул көкүрөк байлыгынын кичине кем болуп атканын сезген мамлекетибиз дагы, мамлекет башчыларыбыз дагы маданиятка көп көңүл буруп баштады. Биз дагы четте калбай, мына ушундай иш чараларды көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Илайым мен тилейт элем, ушул райондор арасында ыр майрам болсун, ынтымак болсун, бири-бирибизди колдоо болсун деп бир жакшынакай тилек кылат элем. Бүгүнкү иш чарабыз өз максатына жетсин, кыздарыбызга дагы, балдарыбызга дагы жакшылык тилейик. Биз мындай кылып ойлонуп атабыз да, кыздарды үйдөн алыс чыгарбай, сыртка балдарды алып чыгалы. Анан кыздар, балдардын командасын ошол кыздар жашаган жерге алып келели деп. Ошондуктан бүгүн биз балдарыбыз менен сиздерге келсек, эртең сиздердин балдарды өзүбүздүн айылга чакырабыз. Ишибиз ийгиликтүү болсун. Эң негизги максат ушул бүгүн сиздерге жакшынакай тамаша кур десек, биз максатка жеттик деп ойлойбуз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолуктуу болсун. Дагы бир айтып кете турган нерсе, облустун 80 жылдыгы менен ошо биздин быйыл райондун дагы 80 жылдыгы. Биздин райондагы ушул 80 жылдык тарыхы бар район буюрса ушул сентябрь айында өнөрпоздоруңуздарды бир келип тамаша көрүп катышып кетишин суранабыз. İşinizde ilgili, baaringizlarga жақсылық қалайым. Çok rahmat.